Чоңгоргондо окуучунун апасы мугалимди бетке чаап салган видео тарады. 18 жаштагы кызга эмне жок баңгизат сатууга шектелип, 18 жаштагы кыз кармалды. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кыргыз-тажик чегарасы боюнча маалымат берет. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө. Видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Бишкекте өспүрүмдү күч колдонуп унага салып качырууга аракет кылган шектүү кармалды. Адам мурдогу шектүү жаран кармалды деп маалымдады Бишкек шаарынын Ленин Рептин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык шектүү 27 январда кечки саат 21:30 чамасында 2007 жылы туулган өспүрүмдү күч менен унага салып, белгисиз жакты көздөй алып жөнөгөн. Жабырлануучу ал жерде аны токмоктолуп, шектүү анын iPhone 10 үлгүсүндөгү телефон менен ичинде паспорттор болгон сумкасын тартып алган. Аталган факты адам мурдо менен катталып, шектүү катары кармалган 1998 жылы туулган жаран жигит убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Учурда тергөө иштери уланууда. Булак баракелди. Азыр биз Кудай буйруса жакшы жаңылык айтып коелу. Жабылды иншалла. Сумма жетти. Сүйүнчү, Асланга да керектүү каражат топтолду. Жашасын бөөктөр. Асланга да керектүү каражат толук чогулду. СМА күрөшүп жаткан 9 айлык Асланга зарыл болгон 170 миллион сом толугу менен чогулду. Бул тууралуу кайрымдуулук акциясынын уюштуруучуларынын бири Аскар Авто Дубай компаниясынын өкүлү билдирди. Анын айтымында топтолгон каражат атайын түзүлгөн комиссия аркылуу өткөрүлүп берилет. Ошондой эле ал ар бир тыйын бул аманат экенин белгилеп, топтолгон каражаттын ар бир сом үчүн жоопкерчилик жогору экенин кошумчалады. Элдин колдоосу менен 2 наристе өмүргө жаңы үмүт алды. Уюштуруучулар, ыктыярчылар жардам көрсөткөн бардык жарандарга терең ыраазычылык билдиришти. Кайрымдуулук боорукерликтин белгиси. Ар бириңиздерге чоң рахмат. Aslan Hamza'nın şotu çavuldu. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сак арбага карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7915 126 73 29. Милиция 18 жаштагы студент кызды баңгизат сатууга шектеп кармады. Бишкекте баңгизат сатууга шектүү катары жогорку окуу жайлардын биринин студенти кармалды. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кабарлады. Милициянын маалыматына ылайык, жүргүзүлгөн тергөө жана ыкчам иш-чаралардын жыйынтыгында Бишкектеги жогорку окуу жайлардын биринин студенти 2007 жылы туулган кыз шектүү катары кармалган. Тинтүү иштерин жүргүзүү учурунда шектүүдөн 110 даана оролгон спецификалык жыты бар белгисиз заттар табылган. Алардын жалпы салмагы 500 граммды түзгөн. Мындан тышкары шектүү альфа ПВП аталышындагы белгисиз заты анын социалдык тармак аркылуу таратылганы айтылды. Тергөө иштери улантылууда деп билдиришти шаардык милициядан. Өзбекстанда окуучунун апасы мугалимди бетке чаап жиберген видео тарады. Маалыматка караганда окуя 17 март күнү Самарканд облусунун Каттакурган районундагы номер 93 мектепте болгон. Учурда кырдаал укук куруу органдары тарабынан иликтенип жатат деп билдирди облустук мектепке чейинки жана мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын басма сөз кызматы. Бүгүн Ташиев жогорку кеңеште Кыргыз-тажик чегарасы боюнча маалымат берет. Бүгүн 19 мартта УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин жогорку кеңеште Кыргыз-тажик чегарасы боюнча маалымат берери күтүлүп жатат. Буга чейин президент Садыр Жапаров пост жазып маалымат берерин айткан. 19 мартта жогорку кеңеште Камчыбек Кыдыршаевич ар бир чарчы метр жер боюнча ийне жебине чейин ачык айкын маалымат берет деген өлкө башчысы.
Путин менен Трамп 2 сааттан ашуун сүйлөштү. Кремль менен Ак үйдүн билдирүүсү. Россия менен АКШ президенттери Владимир Путин жана Дональд Трамп телефондон сүйлөштү. Бир катар маселелерге токтолушту. Президенттер телефондон 2 сааттан ашуун сүйлөшкөн. Дүйнөлүк ЖМКлар баарлашуу абдан жакшы өткөнүн кабарлады. Кремль сүйлөшүү тууралуу. Лидерлер Россия менен АКШдын алакасын жакшыртуу зарыл экенин белгилешкен. Россия 30 күндүк элдешүү демилгеси боюнча согуш болгон аймактардын бардыгында ок атышууну токтотууну көзөмөлдөө маанилүү экенин билдирген. Ошондой эле Россия убактылуу элдешүүдө Украина мажбурлап мобилизация жүргүзүүнү жана куралданууну токтотушу керектигин айткан. Украинадагы абалды жөнгө салуу боюнча эки өлкөнүн эксперттик топтору иш алып барууда. Путин Трамптын Россия менен Украинанын энергетикалык инфраструктурасына чабуул коюуну 30 күнгө токтотуу идеясын колдоп, аскерлерге буйрук берген. Путин Трампка Москва Киевге жарадар болуп Россияда дарыланып жаткан 23 украиналык аскерди өткөрүп бере турганын билдирген. Лидерлер экономика жана энергетика тармагында бир катар идеяларды талкуулашкан. Трамп Путиндин АКШ менен Россиянын хоккейчилердин ортосунда мелдеш уюштуруу идеясын колдоду. Президенттер байланышты улантууну макулдашкан. Путин менен Трамптын сүйлөшүүсүнөн кийин Ак үйдө билдирүү таратып, Россия менен АКШнын мамилесин, келечеги ири экономикалык келишимдерди жана геосаясий стабилдүүлүктү камтый турганы айтылды. Ак үй сүйлөшүү тууралуу. Россия менен АКШнын мамилесинин келечеги ири экономикалык келишимдерди, геосаясий стабилдүүлүктү камтыйт. Путин менен Трамп Иран эч качан Израилди жок кылып кое турган позицияда болбошу керек деген пикирге келишти. Булак Спутник Эжи.